Бүгүн өлкө аймагында жалпы республикалык ишембилик өтүүдө. Ал социалдык инфраструктураны, санитардык абалды жакшыртуу, шаарлардын жана калктуу конуштардын аймактарын жашылдандыруу, көрктөндүрүү максатын көздөйт. Ага мамлекеттик органдардын кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышууда. Президенттин администрациясынын жана президенттин иш башкармалыгынын жетекчилиги жана кызматкерлери аларча мамлекеттик жаратылыш паркында жалпы республикалык ишембиликке катышышты. Ал президенттин улуттук тазалык күнү жана 2023-25 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү планы жөнүндө жарлыгын, ошондой эле Жашыл Мурас улуттук компаниясын ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Негизги максат бул ушул жаратылышты коргоо, жаратылышты таза кармоо да. Анан учурдан да пайдаланып ошо кыргызстандыктарга да кайрылып кетет элем. Бекеринен айтылбайт, булганга тазалаган жер таза эмес, мындай мусорду таштабаган жер таза деп айтышат эмеспи? Ошо биз ушу өзүбүздүн жерибизди, жаратылышыбызга мындай абдан жакшы бир көз карашыбыз менен карап турсак да, эң негизгиси булгабай ушундай таза кармап турсак, анда ушу жаратылышыбыз да таптаза болот эле да.